Саламатсыздарбы, урматтуу Теңир Толук телекөрөрмандар, назарыңыздарда адаттагыдай эле эл сурасын программасы. Республикалык штабтын бүгүнкү берген маалыматтарына таянсак, өткөн сутка ичинде өлкө боюнча 514 адам коронавирус илдетине кабылгандыгы аныкталган, анын 7-си Нарын облусуна таандык. Эсиңерге сала кетсек, өткөн жылы ушул пандемия өзүнүн апайына жеткен ушул бүгүнкү күндөрү ошондо дагы ушундай эле сандар катталган. Демек, мына ушунун өзүндө бизде кайрадан ушул коронавирустун жандана баштаганын да бир айкындалды. Ошондон баарыңыздар сак болууга чакырат элек. Ал эми бүгүнкү биздин сүйлөшө турган тема бүгүнкү күндө ушул Нарын облусундагы сан эптеп алгандай туруктуу эмес жана ошондой эле ушул коронавируска каршы эмдөөнүн жүрүштөрү туурасында болмокчу. Бул максатта бүгүн биздин студиябызга Нарын район аралык ооруларды алдын алуу жана санаптык көзөмөлдөө борборунун башкы дарыгери Бакалы Нуржан Эсенкуловну чакырганбыз. Студияга кош келипсиз. Чынын айтыш керек, ушул акыркы 15-20 күндөгү маалыматтар ушул өлкөдө коронавирустун баягы тереңдей баштаганын көрсөтүп атат да. Анан албетте мындай жагдайда биздин Нарын облусунун абалы кандай деген суроо баарыбызга баягы тынчтык бербей кетет. Ал эгерде ушул бүгүнкү күндөгү эпидемия абалы туурасында маалымат берсеңиз. Саламатсыздарбы? Бардык ошол Нарын облусунун телекөрүүчүлөрүнө. Эми ушул биздин республикада ошо канчадан бери экинчи толкун, үчүнчү толкун деп келатканбыз. Азыр ушу толкуну башталды деп айтсак болот. Буга чейин биз Нарын облусунда абал туруктуу деп келгенбиз, бирок ушул 2 жуманын аралыгында бизде ушул эпидабалыбыз кичине курчуп баратат десек болот. Себеби дегенде ушул күнгө чейин бир күндө бир 10го жетпеген учур катталса, азыр 10дон ашык учурлар катталып атат. Мунун арасында ошол лаборатордук жактан тастыкталган коронавирус оорусу дагы болуп атат. Буга чейин ушу айтып атпаймынбы, 2 жума мурун ушу лабораторно подтвержденный ушу тастыкталгандар жок эсе болчу. Жанагындай эле клиника эпидемиологиялык пневмония деген менен эле катталып атканбыз. Азыр күнүгө пневмониябыз да катталып атат. Анан ушул лаборатордук жактан тастыкталган учур да болуп атат. Мына бүгүнкү күнгө келе алсак, ошо 7 учур, 7өнүн 4-өсү пневмония клиника эпидемиологический, 3 болсо лаборатордук жактан тастыкталган учур болуп атат. Азыркы ушул абал боюнча да карасак, бизге бүгүнкү күнгө чейин 15-күнгө карасак, биздин Нарын облусу боюнча 55 адам дарыланып атат. Мунун ичинен 39 адамы болсо бул жана клиника эпидемиологическая пневмония деп айтабыз. Ал эми 16сы бул лаборатордук жактан тастыкталган коронавирус. Бул 16сы именно ошо стационарда дарыланып атат. Ал эми 10 учуру, 26 учур болот. 26-нын 10 учуру жанагындай симптому жок, жеңил түрүндөгү коронавирус оорусу. Булар амбулатордук шартта үйүндө көзөмөлдө болууда. Урматтуу телекөрөрмандар, эгер сиздердин биздин мейманга сурооңуздар болсо, өзүңүздөрдүн экраныңызда да көрүп турган WhatsApp байланыш аркылуу чыксаңыздар болот. Ал эми сиздердин сурооңуздарды мейманыбызга бешим жазгылуусу балиева жеткирип турмакчы. Биз сиздерди ушул бүгүнкү программага активдүү катышууга чакырабыз. Себеби бул эл сурасын программасы биринчи кезекте ушу сиздердин кызыксыздыгындагы, сиздердин ушу кызыктырган суроолорго жооп алуу максатындагы программалардын бири. Андыктан мен дагы жолу айтылайын, ушул бүгүнкү программабызга активдүү катышсаңыздар. Албетте абалдай жакшылап баамдап аңдап кишиге абалдын оордоп баратканы байкалып атат Нарын облусунда. Чынында буга чейин туруктуу деп келгенбиз, бирок жана өзүбүз айткандай бир акыркы 2 жуманын көрсөткүчтөрү чынында абал баягы кыйын жагына кетип аткан көрсөтөт да. Анан ушул багытта ушул былтыркыдай бир күчөтүлгөн чаралар көрүлүшү мүмкүнбү? Сиздер тараптан эмне каралып атат бүгүнкү күндө? Ушул күнгө чейин, мына азыркы 15-июнга чейин деп айтсак болот, республикалык штабта дагы отурумдарда айтылган биздин ар бир облустун эпид кырдаалына байланыштуу, шарт эмесине байланыштуу, абалына жараша ушу иш-чаралар жүргүзүлүп келинген. Биз тараптан ушул санаптык көзөмөлдөө тарабынан өкмөттүн токтому 244-токтому боюнча иштери жүргүзүп келатабыз. Бүгүнкү күндө дагы жүргүзүлүп атат. Анан ушул өткөн жума
республикалык штабтын отурумунда чечим чыккан. Ушул 50 кишиден ашпаган жанагындай маареке же болбосо жанагындай майрамдык иш-чараларды ушу 50 адамдан ашпаганга уруксат берилсин. Ошол убакта дагы жанагындай дистанция сакталып, антисептик аралык маска режимин сактоосу боюнча. Бирок ошого карабастан деле бизде ушул көп элдерибиз ушуну мындай маани бербей атабыз. Себеби дегенде ошо былтыркы ушул мезгилди эстесек, как раз ушул мезгилде аябай көбөйгөнбүз. Өлүм учурлары да көп катталган, жана оорулардын контактылары болгон арасынан да көп чыгып баштаган. Ошондо кичине элдерибиз кичине кооптонуп, жанагындай эпид эмени режимди сактап ушундай жакшы болуп калгансыгамыз. Анан эле кичине абал турукташып калгандан кийин баягыны эч ким мындай маани бербей атышат да. Биз канча жанагындай эскертүүлөрдү берип атабыз. Ошого карабастан деле мындай маани беришпей эле баягы күнүмдүк жашоосу менен алек болуп атышат да. Ошол себептен магазиндерге деле кирип көрсөңүздөр болот. Магазиндерге кирип баратканда маскасыз кирүүгө болбойт деп жазып коюшат. Бул эми биз тараптан келип штраф салынбасын деген эле көргөзмө катары болуп атат. Мурун жок дегенде антисептиктер бар эле, азыр антисептиктердин идиши калып, ичиндеги заты жок болуп атат. Маскасыз кирүүгө болбойт деген менен баары тең эле маскасы жок эле жүрүп атат. Маарекелер өтүп атат. Анан ушулдайларды сактап, кичине эмени режимди сактап койсок, кичине ушул абалдан өтүп кетет элек дейт элек да. Штраф айыппул демекчи, мына өткөн жылы дал ушул маалда ушул мэрия тарабынан атайын токтом кабыл алынып, ушул жанагы массалык иш-чараларды уюштурууга катуу тыюу салынды эле. Бир топ акчалар айыппулдар каралды эле. Ушул кабыл алынган токтом дагы эле күчүндө, себеби бүгүнкү күндө биз көрүп атабыз, бүгүнкү күндө Нарын шаарындагы ишемби жексенби күндөрү баардык тойкононун баары толтура киши да. Ушуга ушул чара дагы эле таасир этеби же алынып салынды эле? Жок, бар, бирок бар болгону менен ушул айыппулдун суммасы азыраак. Анан эми маарекелерди өткөзүп атканда 1000 сом, 3000 сом төлөп коюшат экен да, анан өткөзө беришет экен да. Анан ошол себептен биз ошо арабай баары деле эме болуп атабыз. Ошо былтыркыдан калганда бир 2 тойканабызга жанагындай ошо рейдтин негизинде айыппул салынып, алар төлөбөгөндө сотко чейин иши өткөрүлгөн жана РПП аталып, алар төлөнүп, соттон бизге чечим келди, төлөнүп берилди деп. Бирок ошого карабастан деле дагы деле баягы айып салынган, эскертүү алган мекеме ишканалар, тойканалар дагы деле ошол ногунда иштеп атышат. Бирок айып сала берсеңиздер болот. Болот. Бизге WhatsApp'tan да соолор келе баштады, эмесе сөздү жазып берсем. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин телекөрүүчүлөр. Өзүңүздөр билгендей эле, сиздерди кызыктырган суроолор болсо, анда экрандагы номерлер сиздер үчүн кызматта. Бизге ушул жазуу түрүндө келген суроолордун көпчүлүгү ушул илдет тууралуу болуп жатат. Деги эле пневмония деп атабыз, ушул деги эле жугуштуу эмеспи дейт, ушул оорунун алгачкы белгилери жөнүндө айтып берип койсоңуз деп көпчүлүк сурап жатышат да. Бул бизде азыр клиника эпидемиологическая пневмония деп атабыз, анан бактериальная пневмония дегенибиз бар. Ушул биздин коронавирус оорусу чыкчакты клиника эпидемиологическая пневмония деген эме боюнча түшүбүзгө да кирген эмес. Биз обычно эле жана суук тийип калып, өпкөсүнө суук тийип, өпкөсү кабылдаптыр деп эле бактериальная пневмония менен антибиотиктер менен дарылап келгенбиз. Азыркы учурда бул клиника эпидемиологическая пневмония деп атабыз, бул то есть коронавирусная пневмония, жанагындай лаборатордук жактан ПЦРден вирусун таппай калган учурда дагы бирок клиникасы кетип атат. Бул биринчи белгилери жана дене табы көтөрүлөт. 37ден жогору болот. Кээ бирде жөтөлбөйт. Шай кетет, ал кетет. Анан сөзсүз рентгенден матовое стекло деп коебуз. Көп учурда ушул өпкөнүн алдыңкы долясы жабыркап атат. Анан мында матовое стекло деп коет. Берки биздин бактериальная пневмония караганда бул таптакыр эле өпкөнү бир заматта мындай жеп салып атат да вирус.
вроде бы азыр мына кээ бирде силер тааныштарыңыздан деле угуп атсаңыздар керек, мен аябай жакшы элем деп, анан ошо эртеси күнү эле мындай крайне тяжелый состоянияга өтүп кеткендер болуп атат. Бул жугуштуу эмеспи? Жугуштуу. Себеби дегенде ошол клинико-эпидемиологическая пневмония, бактериальный эмес. Клинико-эпидемиологическая пневмонияда биз кызыл зонага жаткырып атпайбызбы? Ошону биз жанагы лаборатордук жактан тастыкталган коронавирус оорусуна бир эмеде нукта кетип аткан пневмонияда да только эле бир разницасы пневмонияныкы жана мурун көңдөйүнүн кармай албагалдыгы. Себеби дегенде кичине кечирээк болуп калды. Анан ошол биз эмеге анализге алып атканда ал уже өпкөгө түшүп кеткен болуп калат. Биз мурун көңдөйүнөн таба албаганда эле жанагындай лабораторно не подтвержденный болуп калат да. А так ошондой эле жугуштуу болуп атат. Биздин жана изилдөөлөрүбүздө ошол эле пневмония менен ооругандардын үй бүлө мүчөлөрүнөн же болбосо жана жумуштарынан контакт болдум эле дегендердин арасынан дагы чыгып атат. Ошол жана инкубационный период деп коебуз, 14 күн, ошол 14 күн аралыкта жана контактылардын көзөмөлдөө учурунда ооруп келип кайра жаткандар болуп атат. Ушул ковид менен пневмониянын вирустары окшош элеби же экөө башкачараак болгон? Бул ушул коронавирус. Коронавирустун тереңдеп кеткен формасы. Бизге кийинки келген суроо дагы да болсо көпчүлүк көрүүчүлөрдүн суроосу. Бүгүнкү күндө ушу бейтаптар үчүн шаарда, райондордо, алыскы аймактарда атайын күндүзгү стационарлардык жайлар даярдалганбы дейт. Бүгүнкү күндө оору күч алып жатат деген экен. Азыркы учурда ошо былтыркы эмени практикабызды эске алсак, как раз ушул мезгил болчу, биздин оорулар аябай көп болуп кеткен. Стационарларда бизде орун жетпей да калган. Ошол мезгилге жанагындай күндүзгү стационарлар, күндүзгү койкалар ачылып, ошол жерден жанагындай жеңил же болбосо орто түрүндөгүлөргө жардам берилген. Азыркы учурда күндүзгү стационарлар даяр туруда, бирок азыр ачыла элек. Себеби дегенде ошо былтыркыдай мындай массовый вспышка болду элек десек болот. Бүгүнкү күндө ушу эмдөө иштери боюнча экен, ушул эмдөөнү алгандардын саны канчага жетти дейт, биринчи, экинчи дозасын канча алышты, дагы үчүнчү дозасы келүү алдында турат, ушул боюнча маалымат берип койсоңуз дейт. Бизге ушул майдын, апрелдин ошо 30-дарында бизге жана Кытай өндүрүшүнөн чыккан Sinopharm деген вакцина келген. Биздин облуска 8000 доза, бул 2ден доза эсептегенде 4000 кишиге жетүүдөй доза келген. Азыркы күнгө эсептегенде биринчи дозаны алып бүтүштү 4000 киши, экинчи дозаны алып бүттү 2259 киши. То есть Sinopharmдын жана 4000 кишиси алып бүттү. Азыркы учурда бул деген биринчи дозадан кийин 21 күндөн кийин экинчи дозасы алат. Ошо 1741 кишинин азыр убактысы келгенде алып бүтүшөт. Андан кийин ушу 4-майда бул Россия өндүрүшүнөн чыккан Спутник V вакцинасы келген. Бул 700 адамга жетишерлик келген. Биринчи дозасынан азыр алгандыгы 647 адам алышты, 53 киши эле калды. Анан экинчи дозасы 311 кишиге жетүүдө калды. Мунун дагы аралыгы биринчи доза менен экинчи дозанын аралыгы 21 күн деп эсептесек болот. Анан азыркы учурда ушул дагы кийинки китайский вакцина, ошо Sinopharm, анан дагы башка вакцинанын эмеси келген атат. Буга биз азыр даярдык көрүп атабыз. Облус боюнча биз 21 временный прививочный пункт даярдап койдук. Азыр дублер жанагы биздин мед кызматкерлер даярдалып атат. Алардын дублерлору даярдалып, окутулуп, даярдоо иштери жүргүзүлүп атат. Анан кандай бизге биздин министерствобуз доставка кылып берсе, биз ошондой баштайбыз. Анан эң негизги нерсеси биз бул 4000 киши бул эми аз эле да. Биздин жана 270 облустун эмесине адамына бул капля в море болуп эсептелинет. Анан ушул 4000 эмебиз боюнча биздин министерствобуздун планы боюнча негизи бир 70-80 камтысак деп ойлоп атабыз да. Кийинки ушу келе турчу вакцинабыз жанагындай өнөкөт оорулары менен жабыркаган адамдарга, анан 65-тен жогоркуларга келет. Ушул вакцина деп калдыңыз, албетте алынып келип аткан жакшы. Эми ошолорду
тиешелүү температурада сакташ керек да. Бизде ошондой шарттар барбы Нарын облусунда? Синофарм вакцинасы, то есть жана Кытай өндүрүшүнөн чыккан вакцина бул +2-8 градуска чейин сакталат. Бул ар бир биздин медициналык пункттарда холодильниктер бар. Ал эми бул спутник жана Россия өндүрүшүнөн чыккан вакцинабыз бул -18-20 градуста сакталыш керек. Бул бүт эле жерде мындай эме фризер деп коебуз. Фризер жок. Фризер бизде ошо биздин Санабет Көзөмөлдө борборунда биздин вакцина складыбыз бар. Ошол жактан сактап берип атабыз. Анан ошо дагы бир фризерибизди биздин облустук поликлиникага, үй бүлөлүк борборуна бир фризерди бердик. Ошол жерден сактап, анан кардарларга сайылсын деп. Ошондой эле бирден фризерлер ар бир райондук центрларда бар. Ал эми айылдарда мындай минусовой бизде фризер жок. Жазгыл. Ушул бүгүнкү күндө мурунку убакыттарга салыштырмалуу илдет менен күрөшүп жаткандардын саны көбөйдү дейт. Мурдагы учурларда ушул бейтаптарга атайын аппараттар жетишсиз болуп кыйналды эле дейт. Азыркы учурда кандай болуп жатат бул кырдаал дейт? Азыркы абал боюнча жетиштүү десек болот. Себеби дегенде башында кислородный концентратор жетишпей, демөөрчүлөр, кардарлар өздөрү биздин министерстволорубуз тарабынан толтура алынып берилген, жетиштүү десек болот. Андан тышкары ар бир аймактык ооруканаларга, жугуштуу бөлүмдөрүнө жидкий кислород деп коебуз. Ошондой жидкий кислород туташтырылып берилген. Бул жидкий кислород бул эң жакшысы. Жанагындай бир тяжелый случайларга, бир ооруга 4-5 концентратор подключаться этилсе, ал эми берки жидкий концентратор менен мындай бир неме менен күрүп кетет да. Группа боорукан айтканда. Мындан сырткары учурда дагы да болсо жанагы коргонуучу каражаттар, бет каптардын кору жетиштүү. Кору жетиштүү деп айтсак болот. Себеби дегенде биздин ушул министерствобуз боюнча, алардын требованиясы боюнча дагы ушул 3 айлык запасты даярдоо болчу. Азыркы күндө баарыбызда тең эле, эң эле аз дегенде бир 2 айга жетиштүү запасыбыз бар. Кийинки суроо ушул бүгүнкү күндө дейт дагы да болсо мекемелерде атайын тазалоо иштери жүрүп жатабы дейт. Жолдордо дезинфекция кандай болуп жатат деген экен. Жолдордо азыр дезинфекция жүргүзүлбөйт. Себеби дегенде биз убагында жана коронавирус оорусу жаңы башталганда ушул МЧСтин жана автоунаасы менен жугуштандыруу иштери көчөлөргө жанагындай жугуштандыруучу заттарды чачкан. Бирок бул практика жүзүндө неэффективный деп чыгарылып, азыр көчөгө жугуштандыруу иштери жүргүзүлбөйт. Жугуштандыруу иштери бул жана мекеме ишканалар өздөрү желдетүү жанагындай мыломоющий средстволор менен эле улам 2-3 саатта бат-баттан нымдуу жууп тазалоо жүргүзүп, анан желдетүүсүн жүргүзөт. Ал эми жугуштандыруу зат менен бул жанагындай оорунун очогу чыккан жерлерге жүргүзсөк болот. Ушул жерден ушул өткөн жылы бир абдан жакшы практикаланды эле. Мисалы ушул биздин Нарын шаарындагы борбордук базарда ушул Арзуман дүйшөмбүсүндө жаап, ошол жердин баягы тазаланып аткан жугуштандырууна көз салып турчу да. Бирок акыркы кезде негеде ушул иш солонбочу окшойт. Эмне тартыңыз? Жок, бул боюнча ушул биздин мындай өзүбүздүн эмебиз жок болуп атат да, осведомленностьубуз жок. Себеби дегенде ар бир дүйшөмбү күндөрү ушу базарларга санитардык күн деп жарыяланган. Бүгүнкү күнгө чейин ушул келип атат. Бирок интернет булактарынан деле окусаңыздар болот. Алар мынтип жазышат да: эмне үчүн дүйшөмбү күнү базарды санитардык күнгө жабасыңар дагы санэпид келип бизди жугуштандырып кетпейсиңер деген туура эмес мындай ой пикирлер жазылып атат. Бул азыр ошо биздин Нарын облусунун жарандарына айтып кетет элем. Санитардык күн деп бул жеке эле коронавирус оорусунда эмес, негизи эле бул болушу керек. Себеби дегенде бир жумада 7 күн бар. 7 күн без перерыва иштегенде бул жок дегенде бир күн мындай жуунуп тазаланыш керек. Мекеме ишканадагы адам өзү дагы. Анан ошо бир күндө ошол өздөрү жууп тазалап, жанагы ордуна коюп, жугуштандыруу иштерин өздөрү жүргүзүшү керек. Базарлардагы жанагындай толтура киши, канча деген киши оорусу да барат, соосу да барат. Ошолордун эмесинен сактаныш үчүн деле өздөрү жанагындай иреттеп алыш үчүн санитардык күн деп эсептелинген. Мына бүгүн кечөөнү дүйшөмбү күн болчу.
биздин кызматкерлер, мэриянын кызматкерлери менен дагы бир рейд жүргүзүштү. Бул ар бир дүйшөмбү күнү рейд жүргүзүлүп дагы деле жүрүп атат. Ушул рейдте базарда иштеген ошо сатуучулар кайра деле базарга чыгып алышкан. Кээ бирлер жаап салышкан деле, мындай санитардык тазалоо жүргүзүлгөн эмес. Ушул негизи жапкандан кийин элдин баары тең эле ушу көнүп калды. Биринчи күнү көптөр кишилер базарга келбейт. Өздөрүнө деле ошо жууп тазалап, кийинки экинчи күндөн кийинки дем алыш күнгө чейин иштегенге өздөрүнө деле тазалыгына, ден соолугуна жакшы болмок да. Сиздин сөздөрүңүзгө кошумча дагы бир нерсени белгилей кетели. Негизи санитардык күн бул бардык соода түйүндөрүндө, коомдук тамактануучуларда бул кадыресе тартип катары кирген. Бирок негедир ушул нерсе баягы көңүл жазында калагандыктан кийинчерээк ушул нерсе көп көңүл бурбаган. Ал эми мына ушул коронавирус илдети күч алганы бул нерсе кайрадан баягы талап кылынып атат. Бирок дагы эле болсо менин оюмча ушул жергиликтүү бийликтегилер буга анча маани бербей жатышат. Жанагы оолдарын чыгарып жатканда балким ушундан болушу мүмкүн. Ошондой эле бир эле эгерде тазалыкты сактабасаң бир эле коронавирус эмес, жана башка бир коркунучтуу оорулар бар. Алар сөзсүз түрдө алардын микробтору бар, вирустары бар. Алар дагы таза маселеге бат ыңгайлашат дагы. Адамдын организмине батып отурат дагы. Анан ар кандай жугуштуу оорулардын жайылышына абдан бир сонун мүмкүнчүлүк болот. Ошондуктан биз суранар элек ушул өзүңүздөр таза кармасаңыздар, жана айрыкча ушул эл көп чогулган жерлерге, соода түйүндөрүндө, коомдук тамактануучуларда биринчи кезекте сөзсүз түрдө тазалыктын болушу максатка ылайык. Жазгыл. Саламатсыздарбы? Мен мектепте иштейм, вакцина ала албай калгам. Албагандарга санкнижкага допуск басылбайт дейт. Ушул чынбы деген экен. Бул күнгө чейин биз айтып келгенбиз. Эң биринчи ошо вакцина келгенде бул образованияны, медицина кызматкерлерин, анан күч структурасы сөзсүз түрдө, анан жана 12 ооруларын деп декретированный контингент деп коебуз. Ошолорду биз мындайча айтканда аябай суранганбыз. Прям ушунчалык суранганбыз. Бирок ушул мындай образованиясы бар кишилер эле ушундай келген эмес да. Андан кийин элдер кичине уже түшүнө баштадыбы же кандай болду, андан кийин келе баштады. Ушул 4000 доза бул аз эле да, бул көп болсо бир 10 күнүн ичинде бүтө турган бир мероприятие болсо, ушул биз 1,5 айга чейин созулуп кеттик да. Андан кийин азыр мына бизге керек эле деп келип атышат да. Анан эми тилекке каршы пока азыр Синофарм вакцинабыз түгөндү, 4000 киши. Алардын экинчи дозасы калды, алардыкын биз сайып бере албайбыз. Анан Спутниктен 53 кишинин эле эмеси дозасы калды. Эгерде ушул суроо берип жаткан кардар 65тен жогору же болбосо өнөкөт оорусу бар болсо, бизге облустук үй бүлөлүк медицина борборуна келип, ушул 53 дозанын бирөөсүн алса жетишет. Жана санкнижкага биз дагы ушундай болгонбуз. Бизге алгоритм жаңы чыкты, 762 буйрук чыкты. Бул буйрукта дагы ушундай болуп атат. Буга чейин жанагы башка мамлекеттерге чыга тургандарга сөзсүз ПЦР талап кылынып аткан. Азыр буга дагы талап кошулду. Же ПЦР, же болбосо вакцинаны алды деген неме депчи. Эми допустан биз сөзсүз муну сурайбыз. Действительно, себеби деген бул организованный коллектив менен иштешет. Ушул аралыкта мына мугалимдер арасында, бала бакчада иштеп жаткан тарбиячылар арасында дагы көп кездешти. Ошол себептен эгерде мен ошол өзүнө мындай ишенип, мына мен вакцина алдым эле деп эме иштесе, вакцинаны алып алып иштесе, өзүнө деле жакшы болот эле. Анан ошол жана өзү окутуп аткан окуучулар, тарбиялап аткан балдарга деле мындай коопсуз болот эле да. Ушул жерде дагы бир тактап коючу бир нерсе бар, урматтуу көрөрмандар. Санитардык китепче ушул эл менен иштеген, көбүрөөк иштегендерге тиешелүү нерсе, мисалы үчүн ошол эле мектеп окуучулары менен иштеп аткан мугалимдерге, ошондой эле соода түйүндөрүндө, айрыкча коомдук тамактануучуларда отурган соода өдөөчүндө бул сөзсүз талап кылынат. Ал эми санитардык китепченин ичинде ушул жугуштуу оорусу жок деген нерсе болуш керек. Балким ушундан да ушул ковидке каршы вакцинага кирип атса керек. Менимче бул мындай жөнүгө бар нерсе, себеби мунун баары тең баягы коопсуздук чаралары. Ошондуктан муну дагы бир туура түшүнүү менен кабылдоо керек болуп жатат. Жазгыл.
Кийинки келген суроолордун бири ушул дезинфекция иштеринен сырткары ушул эле шаардагы базарда, ошондой эле райондогу базарлардагы азык-түлүк жер жемиштердин сыртта эле жерде эле жатканына бир көзөмөл кылсаңыздар жакшы болот эле дейт. Өзүңүздөр деле көрүп жатсаңыздар керек, жана интернет беттеринде чыккан ат башыдагы мал базардагы орун алган жанагы каптардагы сүзмөлөр, ошолордун баягы иретсиз санитардык талапка жооп бербей сатылып жатканына кандай карайсыздар? Көзөмөл болду, атайын иштер аткарылды. Сунуш иретинде айтыңыз. Сунуш иретинде хорошо. Бул ушул сатып жаткан адам өзү ушуга көзөмөл кылса. Себеби дегенде мен сүзмөнү сатып аткан киши таза алып келип эметсе анын өзүнүн совести дагы таза болот эле да. Анан алып келип эле мен акчаны таап алат элем, эптеп кандай болсо да кычып кетеби, кандай жерге туруп атам деп эле сата бербейчи. Бул биринчи, бул ар бир адам өзүнө жооптуу болуш керек. Анан эле өзү сатып аткан нерсени сен санепет көзөмөлдөбөйсүң деген бул да туура эмес нерсе деп эсептейм. Бул биринчи. Экинчи, жеке ишкерлерди коргоо боюнча өкмөттүн токтому чыккан. Эмеге мораторий жарыяланган, жанагындай көзөмөл текшерүүлөргө бизге тыюу салынган. Себеби ошол базарда иштеп аткандарга биз сен ушундай сүзмө сатып атасың, бул туура эмес, сен кир сатып атасың десек, өзүнүн ишкердик немесин, правасын билген киши бизди мындай өзүнүн правасын билген болсо прокуратурага берет да, анан биздики туура эмес болот. Эгерде ошондой боло турган болсо биз азыркы маалда биз 244-токтом жанагы именно бул коронавирус илдетине эле тиешелүү направлениеда кетебиз, текшеребиз. Оңго дагы кетпейбиз, солго да кетпейбиз. Баягы сүзмө туура эмес жерде сатылып аткан күндө дагы биз барып бул сен туура эмес сатып атасың деп биз айта албайбыз. Себеби дегенде ал жеке ишкердин немеси. Эгерде ошол сүзмөнү какой-нибудь бир өзү бир кардар келип бизге заявление жазса, мына ушул базарда, Нарын базарында, молунда ушундай сүзмө, ушундай нарушение менен сатылат, ушуну көзөмөлдөп текшерип бериңиздер сурайбыз деп келсе, биз анда ошонун арызын негизинде барабыз. А так биз барып кетип баратып көрсөк да биз эчтеке дей албайбыз. Албетте ишкерлерди колдош керек, албетте алардын өнүгүшүнө мүмкүнлүк бериш керек. Бирок ушул өкмөттүн ушул документинде бир нерсе эске алынбай калган, бул баардан мурда санитария сакталыш керек. Ал кандай убак болсо дагы ошо эгерде санитария сакталбай жатабы, анда санитария өздөрү бир чара көрүш керек менимче. Бул албетте менин жеке оюм. Ошолдон өкмөт токтомду ушул жагда эске алынган эмес. Бир жерде баягы бир эле кишинин же бир топтун эле кызыкчылыгы эмес, бир бүтүндөй калктын кызыкчылыгы бар. Себеби элестеткүлөбүз ушул топодо чаңды аралашып жаткан сүзмөгө сөзсүз түрдө микроб, вирус деген жабышпай койбойт. Аны алган киши дагы оңбой калат болуш керек менимче. Ошондон балки мен бул албетте бизди көрүп отурган эгер жоопкерчилик депутаттар болобу, тиешелүү министрликтин өкүлдөрү болобу, ушул токтомдо бир сыйра карап, айрыкча бүгүнкүдөй коронавирус коркунучта ушунда бир кайра бир карап жетелчөп бир кесе ашыктык кылабыз да. Себеби коопсуздук биринчи боло туруш керек. Жазгыл. Убагында ушул кызыл зонада эмгектенген ак халатчандарга төлөнүүчү кошумча компенсация толук төлөнбөй калган эле, ошол тууралуу айтып берсеңиз деген экен. Сиздер эми кызыл зонага кандай? Бул кызыл зонада жана иштеп анан ооруп калган компенсацияны сурап атканын же болбосо иштеп анын айлык акысын сурап атканын белгисиз. Компенсация деп биз ошол жанагы кызыл зонада иштеп анан ошол коронавирус илдетин жуктуруп алган медициналык кызматкерлерге компенсация ушу былтыркы жылга 200 000 сом болчу. Азыркы быйылкы токтом боюнча 75 000 деп неметилет. Бирок ошол ооруп калган медициналык кызматкер ошо кызыл зонадан иштеп анан неме болгон дыкат изилдөөдөн өтүшү керек болчу. Ошол жерде ар бир өзүнүн эмеси бар, жанагындай комиссия бар. Комиссиядан өтүп, анан кимден жуктуруп алган, кээ бирлер үйүндө жатып, анан эле башка жугузуу жолун билбеген учурларга аларга берилбейт. Именно Ахматов, Ташматовтан жугузган болушу анткени аны мен дарылагам деп анан ошол изилдөө тастыктоочу документтер бар болсо Минздравга берилет. Минздравтан аяктан дагы бир изилдөөдөн өткөрүп туруп анан берилет. Бирок азыркы тапта айтып кетсем болот, биздин министрдин немеси боюнча ушул өттү, бирок азыр документтер өттү, буга төлөнүп берилет деп счеттор алынган медициналык кызматкерлер бар, бирок бүгүнгө чейин акчасын ала электе бар.
бар. Себеби ошол өкмөттөн баягы 200 миңдин канча деген миллион акча болот экен, ал ошо бөлүнүп бериле элек. Бизде биринчи күн сайын ошо Минздрав менен онлайн совещаниябыз бар. Министр өзү ушул кечээкү айткан сөз боюнча бул акча бөлүндү, буюрса төлөнүп берилет. Былтыркыныкы, ал эми быйыл жанагындай кызыл зонадан ооруп калган болсо, булардын эгер жанагы тастыктоочу документтери туура толтурулуп, комиссиядан өтсө, буларга 75 миң. Бирок 75 миңдин дагы акчасы пока бөлүнүп бериле элек. Ушул жерден бир нерсени ачыктап коелу, Нуржан айым. Демек, кызыл зонада оору жугузуп алса, ал компенсация алат. Ошол учурда оору жугузбай эле ошол татынакай кызыл зонада иштеп чыккандарга айлыктарына кошумча жүргүзүлөт экен да, туура түшүндүмбү? Ал эпидфонд деп коебуз. Эпидфонддон канча күн иштесе, ошол күнүнө жараша бир определенный врачтарга суммасы өзүнчө, среднийге, младший деп өзүнчө бар. Ошол күнүнө жараша эсептелип берилет. Айлыктарына кошумча төлөмдөр жүргүзүлөт. Алар деген, например, кызыл зонада 21 күн иштейби, же 14 күн иштейби, ошол 14 күнгө определенный сумма эсептелип, бир күндүкү бир канча 2,5 эле же канча эле, ушундай мен азыр туура эмес айтып атам. Но төлөнөт, төлөнүп берилет. Төлөнүп берилип эле келатат. Кызыл зонада иштегендер алып келатат. Бул ушул суроо именно жана 200 миңдик суроо болуш керек да. Себеби компенсация деп атат. Ал берки болсо эпидфонддун айлыгы да. Кийинки дагы ушул көпчүлүк көрүүчүлөрүбүздүн суроолорунун бири, ушул илдет менен ооругандар дагы да болсо кайталанып ооруйбу? Ошол эле учурда сөзсүз түрдө вакцина алышыбыз керекпи дейт ушундай учурда? Сизге адис катары кайрылчу. Мен ошо айтып кетет элем, себеби дегенде биз буга чейин анализдеп көргөнбүз. Анан жана лабораторно подтвержденный, повторно не заражается деп келгенбиз. Бирок биздин практикада болду мындай учурлар ооругандар. Анан эми ушул суроону берген адам деле өзү деле угуп атса керек. Пневмония менен ооруп, жана клиника эпидемиологический пневмония менен ооруп, анан кайра деле кайра больницага 2 ирет жаткан учурлар болуп атат. Ошол себептен ушундай болуш үчүн мен ошол биздин Нарын облусунун жашоочуларына кайрылып кетет элем. Ошол эми эфир менен пайдаланып, бизге дагы мына вакцина келет коронавирус илдетине каршы. Ошол вакцинаны келип алса абдан жакшы болот эле. Себеби дегенде жанагындай интернет булагында туура эмес маалыматтар да түшүп атат. Мына биз деле алдык, бүт медицина кызматкерлери алды, өзүбүздүн туугандарыбызга дагы алдырдык. Алардыкы сопсонун кээ бирлердики мындай эме болот экен, жанагындай кичине температура болуп аткан учурда аларга болбойт. Вакцина алган, ала турчу, алам деп келген жаранды ошол жерде биздин бир врачыбыз отурат. Бир 20 пункттан турган сурообуз бар. Ошол суроодон эле бирөөсү мындай ошо менен ооба ушулга эмем десе, значит ага кичине медотвод бир определенный убакытка бере турабыз. Андан кийин кайра келип алса болот. Мына ушул эл арасында делчи, ушундай түшүнтөр бар экен, эгерде мен өткөн жылы коронавирус болсом, мага вакцинага баруунун зарылчылыгы жок. Эмдеден өтпөсөм боло берет дегендер айтып атат. Ушул жагдай неме айтасыз? Канчалык деңгээлде туура? Жок, мен бул менен макул эмесмин. Себеби дегенде биз ага карабай деле, эгерде коронавирус менен ооруп, мунун деген антителасы пока эме изилдөөдөн өтө элек, канча убакытка чейин жарайт. Себеби дегенде биздин деле кызматкерлерибиз боюнча жанагы иммунофлуоресцентный анализ ИФА деп коебуз, жанагы тапшырып атышпайбы, антителасы барбы же жокпу дешип, же бул ПЦРден башкасы. Кээ бирлердики ооруп айыккандан кийин дагы аларда антитела бөлүнүп чыккан эмес. Ошол себептен, например, ал киши ооруган күндө дагы он насколько антителасы выработка болду, ал билбейт. Анан если даже антителасы бар болгон убакта дагы 6 айдан кийин ал антителасы түшүп кетиши мүмкүн. Ошол себептен мен айтып кетер элем, вакцина алган бул эң эффективдүү деп айтсак болот. Демек, ооруп айыккандар үчүн эмденин эч кандай коркунучу жок. Коркунучу жок, потому что биз алдык собственно эле мындай без осложнений өттү. Кудай сактасын. Жазгүл.
Бизге бүгүн көптөгөн суроолор келди, бирок ошолордун ичинен маанилүүсүн жетишинче берүүгө аракет кылдык. Ал эми суроо берилбей калган көрүүчүлөрдөн кечирим сурайбыз. Ушул дагы болсо көпчүлүк дагы көрүүчүлөрдүн суроолорунун бири болуп жатат. Ушул сиздер баягы адис катары бүгүнкү күндө оору абдан күчөп жатат дейт. Сиздер ушул адис катары күчөтүлгөн тартипте атайын чектөөлөр киргизилиши керекпи? Ошол эле учурда жанагындай карантиндик жанагындай күчөтүлгөн тартиптеги чектөөлөр сиздер кандай карайсыздар деген экен? Да, аргасыз кадамдарга баруусу азыр пока зарылчылыгы жок. Себеби дегенде бул боюнча деле ошол биздин өкмөтүбүз деле ушул боюнча айтып атат. Себеби дегенде былтыр канча убакытка чейин карантинде жатып, жанагындай ишкерлердин эмеси жумушу токтоп калды, жашоо тиричилиги жүрбөй калды деген ошол себептен просто мындай карантин тиги ограничительный мероприятиелер болуп атат да. Баягы мурун тойкуналарды жаап салып, анан тигилерди онлайн режимде деп этип эле азыр пока ага бара элекпиз. Только гана жанагындай режимди сактоо, анан эгерде той же болсо маарекелер болсо 50 кишиден ашпоо, ошол убакта болгондо күн дагы бир максимально 2 сааттан ашпоо деп чыгарып атабыз. Биз урматтуу телекөрөрмандар, мүмкүн болушунча ушул сиздердин сурооңуздарга көбүрөөк убакыт берип атабыз. Кокус жана жогоруда кесиптешин айткандай, сиздердин сурооңуздарга жооп ала албасаңыздар, биз сөзсүз түрдө ал сурооңуздарды бүгүнкү мейманыбызга калтырабыз, анан кийинки көрсөтүүлөрүбүздө сөзсүз түрдө жооп алып берүүгө аракет кылабыз. Жазгул. Ушул эле учурда дагы бир тынчсыздандырган суроолордун бири ушул чет өлкөгө чыга турган жарандар үчүн дейт, кандай шарттар каралган? Сөзсүз вакцина алышы керекпи? Ошол эле учурда жанагы ПЦР анализ тапшырып атышпайбы? Нарында кайсыл лабораториялар иштейт? Буга чейин ошо айтып кеттим, өтүп кетти окшойт, укпаган окшойт, кайталап айтып коеюн. Бизге жаңы буйрук чыкты. Мурунку буйругубузда ошол чет өлкөлөргө чыгып аткандарга сөзсүз түрдө ПЦР анализди тапшыруу болчу. Эми азыр ага кошулду. Же ПЦР изилдөө, же болбосо жанагы 2 дозасын алган тастыктоочу, вакцинаны тастыктоочу справка берилет. Ал QR код менен беребиз. Ошол кайсы жерден вакцина алса, ошол жерден справкасын талап кылса, ошол жерден QR код менен беришет. Жанагындай Манас аэропортуна же кайсы аэропортуна барганда единый база бар. Ошол единый базадан QR код менен таап алса болот. Же болбосо вакцина албаган киши анда ПЦР диагностика өтүш керек. ПЦР диагностиканы же жанагындай в твердом варианте или в электронном варианте алып алса болот. Ал эми эме боюнча, каяка тапшыруу боюнча бул башка мамлекеттерге именно признаваться этилген лабораторияларда бир 6 лаборатория айтылган. Бул Банецкий лабораториясы, Аквалаб, Гематест, анан бизде Бишкектеги биздин республиканский департамент оорулардын алдын алуунун вирусологиялык лабораториясына тапшырса болот. Анан Ошто Ош санэпид көзөмөлдөө борборунун вирусологиялык лабораториясына тапшырса болот. Нарында ушул барбысың ПЦР диагностика тапшырган? Нарында бизге дагы көп келип атышат. Биздин ошо биздин мекемеде, санэпид көзөмөлдөө мекемесинде биздин вирусологиялык лабораторияда ПЦР диагностика жүргүзүлөт. Бирок бул ПЦР диагностика только эле жанагы ооруларга, анан алар менен контакт болгондорго гана жүргүзөбүз. Ал эми ошо чет өлкөгө кете тургандарга биздин эмебиз, анализибизди жаратпайт. Бул только жана мен айтып кеткен, жогоруда айтып кеткен лабораторияларга бериш керек. Дагы бир кошумча кылып кетейин, ошол күнгө чейин ошол айтып келишкен кымбат бир ПЦР диагностика 2,5 миң болчу, бирок биздин министерствобуздун немеси боюнча ал 1,5 чейин ылдыйлады. Анан эми өткөн жылдын ачуу тажрыйбаларын кайрадан эске салсак, себеби ошол өткөн жыл айрыкча бир тобусту кооптондуруп, жана өзүңүз айткандай баарыбыз тең маска тагынып, бүт немен сактап калдык эле. Ошол учурда өзгөчө кыйын кырдаал сиздердин кызматтарда түзүлгөн да. Өлкөнүн баардык санаптык кызматтарында кыйын кырдаал жаралган. Ошол эми бир жылдын аралыгында акыбалыңызда өзгөрүү барбы? Өзгөрүү болгондо бизде ошол наоборот былтыркыга караганда кадрыбыздан аябай аксап атабыз. Кадрыбыздардан мындай кеткен кишилерибиз болуп атат. Жаңы кадр келген кадрларыбыз жок. Бирок айта кетчү нерсе, биз жанагындай жабдыктар менен жакшы жабдылдык. Мурунтан бери ушундай аябай көзү алганга көзүбүз төрт болуп жүргөн нерселерибиз дагы ошол министерство тарабынан алынып берилип, ошолор менен иштеп атабыз десек болот. Биздин эң көйгөйлүү маселебиз бул кадр маселеси. Бизде кандай нарында?
эң эле көйгөйлүү маселе ушул бизде болуп атат. Албетте. Бизде дарыгер жетишпейт. Биз дарыгерди ушундай мындай на вес золота десек болот. Күндөп түндөгөн күн дагы кээде мындай дем алуусуз күндөрү, иштеп калган күндөрүбүз да болуп атат да. Жана жобода көрсөтүүнүн башында белгилеп этип, ушул тилекке каршы абдан өкүнүчтүүсү. Ушул бүгүнкү күндө башкаларда болгон орун өтө көп катталып аткан региондор. Бишкек шаары, Ош шаары, Чүй облусу. Ушул орун канча маани бербей калгандай таасир калтырат да. Жакында биздин чыгармачылыкта ушул Борбор шаарда болуп келдик. Сиз айткандай баягы жазып койгон бет кап пикир болбойт деп. Ичине кирсең баары эч кандай маани бербейт. Анан ушундай эле көрүнүш анча биздин Нарын облусунда дагы болуп атат да. Баягы адис катары абдан тынчсызданып алсаңыз керек. Эмне айтаар деңиз? Эмне каалар элеңиз? Эми ар бирибиз өзүбүздүн ден соолугубузга өзүбүз сакчыбыз десек болот. Өзүбүз сактанышыбыз керек. Эми жеке эле жанагындай фиктивный кагаз тилип коюп, же болбосо антисептикти коюп коюп, анан маскабызды сумкабызга салып коюп, бул туура эмес деп ойлойм. Эгерде өзүбүз анан өзүбүздүн жаныбызда жакындарыбыз ден соолугу чың болсун десе, ушул биз талап кылып аткан режимди сактасак, той топурга деле мындай барбай деле кое турсак, той топурубузду деле кичине кое турсак деген мындай эме берип кетет элем да, кеңеш берип кетет элем. Анан тышкары эми, конечно, ар бирибиздин жашообуз, биз иштешибиз керек, акча табышыбыз керек, үй бүлөбүздү багышыбыз керек. Бирок ошол маалда дагы ошол режимди сактоо менен иштесек, жанагындай биз берген санитарды көрсөтмө толтура ишканаларга берип атабыз. Ошол биздин берген талаптарды туура аткарган күнү эле мындай көп жерден утат элек деп айтсам болот эле. Анан дагы бирден бир эффективдүү нерсеси бул эмдөөдөн сөзсүз түрдө өтсөк, мына ушул буюрса, ушул июндун ичи менен дагы 3-чү тур менен дагы вакцина келет. Биз дагы силердин телевидение аркылуу дагы биз айтып кетебиз. Келип алып кетсе абдан жакшы болот эле да. Урматтуу көрөрмандар, ушул биздин бүгүнкү эл сурасын программасын бир жакшы кабар менен жыйынтыктагым келип турат. Буюрса туура 2-3 күндөн кийин ушул Нарын шаарындагы Нарын облустук бириктирген ооруканасы тутумундагы жугуштуу оорулар бөлүмүнө пайдаланууга берилгени турат. Ал өзүңүздөргө мурдатан жакшы белгилүү болгондой 75 орун эсептелген, баардык ыңгайлыктар, баардык шарттар түзүлгөн. Буюрса 1-2 күндөн кийин мына ошол ооруканабыздын ачылышы болуп, бүгүнкү кырдаал алда канча жеңилдейт деген ишеничтебиз. Мына ушундай жакшы кабар менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Сиздердин кызматыңыздарда мен Бөлөкбай Шеримбеков жана кесиптешим Жазгүл Усубалия болдук. Ал эми сизге ишиңиздерге ийгилик каалабыз. Ылайым эле оор болосун. Бизде дайыма тазалык, тартип болсун. Саламат калыңыздар.